видеодо биз силер менен англис тилин кантип тез үйрөнсөк болот? Мына ушул суроонун үстүндө ой жүгүртөбүз. Эгер сизге англис тили кызык болсо, анда биздин каналга катталып кетиңиз. Чындап эле айткылайчы, дүйнө эли сүйлөгөн, заманбап жашоонун талабы болгон тилди биз кантип тез үйрөнөбүз? Ал үчүн сиз туура максат коюшуңуз керек. Ооба, туура эле түшүндүңүз. Максатты туура коюу зарыл. Биз англис тилин мектепте окуп үйрөндүк, андан соң жогорку окуу жайда окуганбыз. Кээ бирлерибиз тил курстарындагы окуп бүтүргөн жайыбыз бар. Бирок эмнегедир жыйынтык жакшы эмес. Анткени биз максатыбызды туура койгон жокпуз. Максатты коюш үчүн SMART системасын пайдаланыңыздар. SMART сөзүнүн ар бир тамгасы өзүнчө мааниге ээ. Мисалы, S specific. Бул конкреттүү дегенди түшүндүрөт. Англис тили сизге жумушка орношуу үчүн керек. Же болбосо карьерада көтөрүлүүгө, жалпы республикалык тестирөөлөргө даярдануу үчүн керек болуп жаткандыр. Же болбосо эс алууга барууга. Сиз конкреттүү түрдө билишиңиз керек, эмне үчүн сизге англис тили керек. Ал эми экинчи тамгасы M, measurable, өлчөнүүчү. Биз билебиз, бул жашоодо бардык нерсе өлчөнөт. Ар нерсенин өзүнүн өлчөмү бар. Ошол сыңары тил билүүнүн дагы өлчөмү бар. Ал деңгээлдерге бөлүнөт. Мисалы, башталгыч деңгээл, beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced болуп өзүнчө этаптарга бөлүнүп кетет. Мына ушул сиз кайсыл деңгээлдесиз, сиз өз деңгээлиңизди билиңиз дагы жана кийинки кайсы деңгээлге умтуласыз. Ошону так аныктап алганыңыз жакшы. Антпесе өзүңүздүн деңгээлиңизге жараша тапшырмаларды аткара албай кыйналып калышыңыз мүмкүн. Жана ал кыйынчылык сиздин тил үйрөнүүңүзгө терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Ал эми андан кийинкиси achievable. Иш жүзүнө аткарыла тургандай болуш керек сиздин максатыңыз. Мисалы, бир тилдик деңгээлди 2 айда окуп бүтүш мүмкүн. Көбүнчө практика жүзүндө 2-3 айда бүтөт. Ал эми сиз кайсы деңгээлден баштайсыз жана сизге кайсы деңгээлге чейин окуп үйрөнүү зарыл. Ушуну так аныктап алыңыз. Ал эми SMART сөзүндөгү кийинки сөзүбүз relevant, натыйжага багытталган. Сиз англис тилин буга чейин кимдир бирөөнүн мажбурлоосунун астында гана окуп келгенсиз. Мисалы, ата-энеңиз үчүн, жетекчилик же мугалим үчүн. Ошон үчүн эч кандай натыйжага жетүү болгон эмес. Сиз андай кылбаңыз. Максат сиз үчүн маанилүү болуш керек жана сизди кандайдыр бир натыйжага алып келүүсү зарыл. Англис тилин үйрөнүүдө кийинкиси time bound, убакыт менен өлчөнгөндөй болуш керек сиздин максатыңыз. Качан, эмне деген суроолорго так жооп жаза алыңыз. Бул деген сөз, мисалы, мен быйыл 10-класста окуйм. Эмдиги жылы мен жалпы республикалык тесттен англис тилин тест тапшырышым керек. Же болбосо азыр 1-курсмун. 3 жылдан кийин мен жумушка орношуума англис тили керек болот. Мына, ошол сиз өзүңүз белгилеген убакытка чейин англис тилин окуп үйрөнүүңүз зарыл. Достор, англис тилин үйрөнүүдө ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз түрдө SMART системасы менен өзүңөрдүн максатыңарды түзгүлө. Тил үйрөнүүдө сизде ийгиликке жете элек турган андан кийинки сырыбыз бул көндүмдөр. Тил үйрөнүүдө 4 көндүм бар: reading, окуу, writing, жазуу, listening, угуу, speaking, сүйлөө көндүмү. Окуу көндүмү сиздин сөз байлыгыңызды жогорулатат. Грамматиканы өздөштүрүүңүзгө жардам берет. Окуганда эмнени окусаңыз болот? Ар кандай китептерди, газета, журналдарды окусаңыз болот. Жана соц тармактардагы маалыматтарды. Кийинки көндүм бул жазуу көндүмү. Бул көндүмдү кантип калыптандырсаңыз болот? Сиз күнүмдүк кылган ишиңизди күндөлүккө түшүрүп жазыңыз. Же болбосо досуңузга кат, же болбосо соц тармакта өзүңүздүн досуңуз же таанышыңыз менен англис тилинде жазышыңыз. Ал эми кийинки көндүм бул угуу көндүмү. Англис тилинде ырларды угуп же болбосо кино көрүү чындыгында баарыбыз үчүн да кыйыныраак болот. Бирок сиз кинолорду субтитр менен кошо көрүңүз. Эң жөнөкөй мультфильмдерден көрүңүз болот. Жана дагы соц тармактардагы жөнөкөй видеолорду көрүүнү сунуштайм. Акыркы көндүмүбүз бул сүйлөө көндүмү. Бизде орусча айтканда носитель языка жок болгондуктан чындыгында бул көндүмдү өнүктүрүү бир аз татаал болот. Буга карабастан сиз өзүңүздүн үнүңүздү диктофонго жаздырып алып кайра окусаңыз болот. Анан эң жакшысы өзүңүздүн англис тилин берген мугалимиңиз менен баарлашканыңыз туура. Мына достор, бүгүн биз силерге аз да болсо кантип англис тилин тез үйрөнсө болот деген суроонун үстүндө ой жүгүртүп көрдүк. Эң алгач SMART системасы менен максатыңарды коюп алгыла.
Андан кийин ар бир көндүмгө ылайык өзүңөр англис тилин үйрөнүүдө план түзүп иштегиле. Англис тилиндеги жазылган сөздөрдү каяктан угуп кайдан көрөм десеңер, анда биздин каналдагы башка видеолордон көрүп дагы уксаңар болот. Силерге аз да болсо бүгүнкү биздин маалыматыбыз пайдалуу болгон болсо, анда каналга катталууну унутпагыла.